Hurmatlı cemaat, Allah Taala ölüm menen жашоону сыноо үчүн жараткан. Сыноодо Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламды үлгү кылып, ушу Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын жашоо берип, ушул тууралуу сыноодон өтөсүңөр деп баарыбызга мынакей Алла Таалам жашоо менен өлүмдүн чечимин чыгарып атат. Бүгүнкү күн тагдырыбызда жашообуз бар экен, бүгүн сыноодобуз. Адам баласы 24 саат сыноодо. Сыноо кайсыда десеңиз, Кур'анда Алла Таала айтат: "Аллади халакал маут вал хаят лияблуакум айюкум ахсану амала." Өлүм менен жашоону жаратты Алла Таала, силерди сынаш үчүн, силердин кимиңер эң жакшы, эң чырайлуу амал кылат дейт. Ошо сыноонун бирөөсү чечим чыгаруу. Эки адам талашып кетсе, урушуп кетсе, ортосунда адилеттүү чечим чыгаруу. Ушул барып эки эми көп иш көбөйөт да. Мына постоянно эле бирөө эмес, барып ошого казы чечим чыгарат, муфти чечим чыгарат, сот. Бүгүнкү сабагыбыз ушу чечим чыгаруунун, соттун адеби. Сүннөт боюнча кандай экен? Себептен бул жөнөкөй иш эмес, эртеге кыямат күнү өтө чоң жооптуу иш. Адилетсиз чечип кое турган болсо, тааныш билишине тартып койсо, акча алып чечим чыгарып кое турган болсо, өтө чоң жооптуу иш. Бул дүйнөдө эле Пайгамбарыбыз ага наалат болсун деген. Ахиретте ага кандай жооп берилет мынакей? Ислам дини дайыма адилеттүүлүктү алдыга коюп, ынтымакка чакырып, чечим чыгарганга буйруп келген. Демек, казанын адеби, казычылык, чечим чыгаруу, соттун адеби. Эң биринчиден, кимге ушу жумуш берилсе, ушу жумуштун маанилүүлүгүн сезсин дейт. Өтө маанилүү. Адамдын тагдыры кээде өлүмгө чечим чыгарат. Кээде бир канча жыл түрмөгө чечим чыгарат. Эркиндигин бошотуп алып коет. Бала чакасынан башка жөнөкөй нерсе эмес да бул. Адамдын тагдырын чечимин чыгаруу жөнөкөй нерсе эмес бул. Ошон үчүн мына соттордогу иш өтө маанилүү, өтө назик иш. Алла Тааладан өтө корко турган иш. Башкалар бир жолу коркса, соттор 10 жолу корко турган иш бул. Себеп дегенде бул адамдын тагдырын чечип атат азыр. Бул экөө жашайбы, жашабайбы? Бул үй бүлөсү менен жашайбы, жашабайбы? Бул жашаса каерде жашайт? Түрмөдө жашайбы же? Каякта? Мынакей жөнөкөй эмес, демек бунун мааниси. Экинчиден, бул мансапты эч качан талап кылбаш керек дейт. Мен сот болом, адамдардын тагдырын чечейин деген бул мансапты талап кылбаш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ман вуллиял қада фақад зубиха бигойри сиккин." Тирмизи шарифте келет, ким мына ушул чечим чыгаруу, сот ишин тапшырыла турган болсо, ал пычаксыз муздалган дейт, пычаксыз муздалгандай дейт. Бир хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ман ибтагал қада ва саала вуккила иля нафси, ва ман акраха алейх, ва ман укриха алейх, анзалаллаху алейхи малакан юсаддидуху." Тирмизи. Ким соттук чечим талап кылса, ушу ишти талап кыла турган болсо, жана ушуну сураса, ушуга мен иштесем адамдын тагдырын чечкенге деп, аны өзүнө өзү тапшырып коет экен Алла Таала. Ал эми ким ага мажбур алып келинсе, Алла Таала бир периштени дайындап коет, ага туура жолду көрсөтүп турат экен да. Демек бул иш адамдын тагдырын чече турган сот иши талап кылып барып ала турган иш эмес экен.
бул иш тапшырыла турган, карап туруп ушундай ким тажрыйбасы күчтүү, билими күчтүү, Кудайдан корккон, адилеттүүлүктүгө дайыма бекем кармаган адамдарды тандап, анан кийин ошолорду мынакей адамдын тагдырын себептеген адам болгондон кийин сөз талаш тартыш болот экен. Адам баласы болгондон кийин сөзсүз алды берди де, ылды өдө болгондо, кээде шайтандын азгырыгы менен, кээде болсо напстын үстөмдүүлүгү менен ал сөзсүз болот. Демек ошо маселелерди учурунда чечип турбай турган болсо, көбөйүп кетсе жакшылык алып барбайт да. Вот ошол чечүүдө зарылчылыгы да бар, бирок анын адеби дагы бар. Демек ал зарылчылыгы өтө маанилүү, адеби болсо өтө талап кылынган назик нерсе экен. Лайыктысыз кишиге эч качан бул мансапты бербеш керек дейт. Бир адам лайыксызбы? Анын атасы кыйын киши болчу. Же болбосо мунун акчасы көп экен деп башка нерсеси менен эч качан. Ал себеп дегенде бул адамдын тагдыры менен ойноп коюшу мүмкүн да. Өтө чоң зыян алып келиши мүмкүн. Адамга эле эмес, өзүнө да чоң зыян алып келиши мүмкүн. Бул утурумдук жашоодо бир аз авторитет алышы мүмкүн, утурумдук жашоодо бир аз акча табышы мүмкүн, бирок түбөлүктө ахиретте кандай болот бул? Бир адамдын тагдырын кантип чечип атат бул? Шариятка лайыктуу чечсин дейт мына. Шариятка лайыктуу чечсин. Алла субханаху ва тааля Кур'ан-ы Кариминде айтат: "Я Дауд, инна жаалнака халифатан фил ард, фахкум байнан нас бил хак, ва ла таттаби'л хава, фаюдиллак ан сабилилла." Эй Дауд деп, Дауд пайгамбарды Алла Таала пайгамбар да кылган. Ошол эле кезде сот чечүүчү да кылган. Адамдардын маселелерин, талаш тартыш маселелерин чечип турат эле Дауд пайгамбар. Дауд пайгамбарга айтат: "Биз сени жер бетинде орун басар, халифа кылып койдук сени" дейт. Ошондуктан адамдардын ортосунун маселелерин адилеттүүлүк менен чечкин, акыйкат менен чечкин дейт. Буйрук берип атат. Жана өзүңдүн напсиңдин каалоосуна ээрчибегин. Сени Алланын жолунан адаштырып коет ал дейт. Кийин напсине карай турган болсо, ал Алланын жолунан адаштырып коет деген туугандарым. Bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan: "İza vusidal amr ila gayri ahlihi fantadir sa'a." Bukhari. Bukhari şerifte gelet. Kaçan bir iş layıksız kişiye tapşırılıp kala turgan bolsa, anda kıyamatты küte vergile degen de. Anda kıyamatты küte vergile degen. Demek her bir adam özünü, mınday kanday desem, jönдөмдүүлүгүнө жараша, özünün ушул bilimine жараша, işti uşo kançalık kıla alat, ошого жараша жумуш алыш керек экен да. Эгерде лайыксыз кишиге өзгөчө мына сот ишин, адамдардын тагдырын чече турган ишин лайыксыз кишиге тапшырылып кала турган болсо, кыяматты күтө бер дейт да. Кыяматты кандай күтө бер алам? Мааниси кандай? Лайыксыз кишиге иш тапшырылып калса дегени, ал мынакей аманатка кыянат деген сөз ошол. Аманат текке кеткенде деген сөз. Аманат текке кеткенде. Чечим чыгарган учурда жараткан Алла Таалага жүздөнсүн. Жараткан Алла Тааладан сурасын дейт: "Я Алла, бардыгын лайыктады, бардыгын текшерди, бардыгын карады. Эми азыр чечим чыгара турган учур келди. Кантип чечим чыгарыш керек? Жараткан Алла Таалага жүрөгү менен кайрылып, Алла Тааладан дуа кылып: "Я Алла, туура чечим бер" деп. Себептен бир адамдын тагдырын чечип атат. Туура чечим бер деп Алла Тааладан сурап, анан кийин коркуп туура чечим чыгарыш керек экен. Өтө ойлонуп, ой жүргүзүп чечим чыгарыш керек дейт. Муаз разияллаху анху айткан: "Аштахид бир айы, Кур'ан менен карайм, Кур'андан таппасам, хадистен карайм, андан да таппасам, анда анакей өзүмдүн оюма салып, анан чечем" деген да. Алладан коркуп деп. Демек биринчи Кур'ан-ы Карим, экинчиси пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сүннөтүнөн издейм дейт. Ушу маселени чечилүүсү кандай? Андан дагы таппасам, анан өзүмдүн оюма салам деп. Алдын ала эле биринчи эле өзүнүн оюна сала бербейт экен. Биринчи сизге биздин жараткан Алла Тааланын китеби бар экен. Ошол китепте кандай адилеттүү чечимдерди көрсөтүп койгон. Аны карап, андан таппасам, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам ааламга мээрим болуп келген. Анын хадисин карап, андан болбосо анан кийин өзүм оюм менен дейт. Ачуулуу
ачуусу келген учурда чечим чыгарбасын дейт. Соттор өзгөчө. Үйүнөн капа болду, досунан капа болду, ден соолугу ооруп атат. Бирөө менен урушуп кетти. Ачуулуу абал. Ачуусу келип турат да, эми адамдары ошо процессин жүргүзүп атат, аларды кабыл алып атат да, чечим чыгарып атат. Болбойт экен да. Андай болбойт экен да. Демек, өзүн өзү кармай алып азыр ачуусу келип аткан учурда мен башка эле нерсеге ачуум келип атат. Азыр бир башка кишилердин маселесин чечейин деп атам. Ошо ачуусу келип турган абалда туура эмес чечим чыгарып коюшунун мүмкүнчүлүгү көп да. Ошондуктан биздин шариятыбыз боюнча ачуусу келген учурда чечим чыгарганга тыюу салынат. Чечим чыгарганга тыюу салынат. Туура эмес чечим чыгып калышы мүмкүн да. Жыйынтыгында өкүнүп калышы мүмкүн. Башкаларга зыян болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан ачуусу келген учурда чечим чыгарбасын дейт да. Эки тараптын тең сөзүн укмайынча чечим чыгарбасын дейт. Бир тарап аябай айтып берди. Мынандай тигиндей деп эле ошонун аркасынан чечим чыгарбасын дейт. Экинчи тарапты сөзсүз уксун. Сөзсүз уксун. Ла яқдиянна хакамун байна иснейн ва хува гадбан. Манаке пайгамбарыбыз айтып атат. Эки адамдын ортосун чечим чыгарган киши ачуусу келген учурда чечим чыгарбасын. Бухари шерифте келет. Фаида жаласа байна ядайк ал-хасман фала тaqdiyanna hatta tasma' min al-akhar kama sami'ta min al-awwal. Эми эки адамдын кишинин алдында отура турган болсо, талаш тартыш экөөтөн келип калган, экөөнүн тең сөзүн укмайынча чечим чыгарбасын дейт. Бунун сөзүн уктуңузбу? Эми бунун сөзүн дагы аягына чейин угуңуз. Кандай экен? Инсан экенбиз да. Бир сөздү кичине кошуп айтып коюшубуз мүмкүн, кооздоп айтып коюшубуз мүмкүн. Бирөөнү жамандасак, ал бир эле жамандык кылган болсо, эки-үчөөнү кошуп айтып коюшубуз мүмкүн. Намызыбызга катыраак тийип калган учур болуп калат. Ар кандай тең салмакты кой берген учур болуп калат. Мына ушул учурларда туугандар адам баласы болгондон кийин ката болот экен. Ошондуктан бирин уккандан кийин экинчисин укмайынча чечим чыгарбасын дейт мынакей. Экөөнүн тең жакшы уккандан кийин анан чечим чыгарсын дейт. Бирөөнүн тилдүү кээ бир адамдар ошо тилдүү дегеним буга мисалы эми чеченирээк, башкачараак айтып, анын акыйкат берки тарапта. Бирок мына сөз менен анын сөзүнө таасирленип аяка ийилип кетпесин дейт. Сөзүн чечендигине эле карап туруп эле салмак баасын берип койбой, иштин акыйкатын билип туруп, аныктап туруп, анан кийин экинчи адам мүмкүн сурап атканыңыз ал жакшы сүйлөй албайт, жакшы өзүнүн максатын айта албай атат. Бирок чындык ал тарапта да. Мынандай маселелер да болуп калат. Ошондуктан бул өтө баягы жети өлчөп бир кесе турган маселе экен да. Эки талаш тартышып келген эки тараптын ортосунда болсун дейт. Отурганда дагы, көңүл бурганда дагы, сөз бергенде дагы, мынакей регламентти сактайбыз деген сөздөр бар. 5 мүнөттөн баяндама берейли. Бирөөсүнө көбүрөөк көңүл буруп койсоңуз, экинчиси мүмкүн бул ушу тарап экен да деп ичиндегисин айта албай да калышы мүмкүн. Ошондуктан сот же болбосо чечүүчү чыгарган казы экөөнүн ортосуна бир тарапка ообостон туруп, тегиз анан отурганда дагы, сөзүн укканда дагы, сөз бергенде дагы, бирөөсү менен кичине күлүп, экинчисине кичине серьезный болуп, мына да болбой калат экен да. Ким менен мисалы кайсынысы менен көңүлүн көтөрүп айтасыз, ал сүйлөп калсын депчи. Бунусуна кичине өзүңүз кабагыңызды бүркөп атасыз. Эмне үчүн? Билгенин дагы айта албай калсын депчи. Мынакей. Мына ушу кайсы жактан адилеттүүлүк каяка кетип атат? Буга эртеге кыямат күнү өтө чоң жоопко тартылат болчу. Чечим чыгарганда пара албасын дейт. Аллаху акбар. Чечим чыгарганда эмне дейт? Мына биздин азыркы соттук проблемалар, реформа кыйкырып эле отурабыз. Тияк бияктардан. Мына чечим чыгарганда кантип акча алып чечим чыгарат? Акча алгандан кийин ошол жака болот да, булчу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ла'ана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ар-раши вал мурташи фил хукм." Тирмизиде келет. Абу Хурайра радыйаллаху анху айтат: пайгамбарыбыз пара алганга дагы, пара бергенге дагы наалат айтты дейт. Пайгамбарыбыз наалат айтып келген эмес бу дүйнөгө. Ааламга мээримин чачып келген. Бирок кайсы кимдерге наалат айтып атат?
кимдерди каргап атат? Наалат деген мындай: Алланын рахматынан үзүлсүн деген сөз. Алланын мээриминен үзүлсүн. Бул куруп калсын деген өтө жаман сөз наалат деген туугандар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям не деп атат? Пара алганга дагы бергенге дагы өзгөчө. Каерде? Сотто. Өзгөчө каерде? Сотто. Өкүм чыгарган маселелерде, мына ушул сот маселесинде туугандар, пара алган жана пара берген экөөнө тең. Алганга дагы бергенге дагы не деп атат? Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям өзү наалат айтып атат. Өзү наалат айтып атат. Алланын наалаты болсун деп туугандар. Эми бул мансапка келип калды, сот болуп иштеп калды. Сот болуп иштегенге чейин эле анча-мынча достору менен туугандары бар. Алардан белек-селек алып жүргөн, белек-селек берип жүргөн. Алар сот болгондон кийин деле эми жамандык жакшылык болуп турат. Белек-бекче берип турат. Анда мүмкүн алса болот дейт. Бирок сот болгондон кийин анан жаңыдан белектер келе баштады. Мына ошол белек эмес эле бала экен да. Ал ошол пара экен ал. Ал сиздин азыр сизге мында белек эмес, ушу жумушуңуз мансапка берилген, мынакей мансапка берилген пара болуп эсептелинет дейт. Аны албасын дейт. Белек деп ат коюлса дагы аны албасын. Ага чейин берип, ага чейин болуп турган болсо анда макул дейт. Жана жала жабыла турган жерлерден өзүн сактасын дейт. Бир эле мамиле, бир эле чечим тууралуу, бир иш тууралуу эки чечим чыгарбасын дейт. Мындай дагы тигиндей дагы депчи. Ал жакшылыкка алып барбайт экен да. Жетимдердин мамилесин өтө этияттасын дейт. Жетимдердин мамилесин өтө этияттасын. Эмне үчүн? Жетимдер алсыз. Жетимдер алсыз. Аны коргой турган ким? Тияка чечим чыгара турган болсо. Жана адамдар үчүн бир үлгү боло турган, мисал боло турган көп чечим кылып берсин. Жана ошо соттор өзүнүн жанында жардамчылары, кеңешчилери, орун басарлары ушулардын баардыгын бузукулуктан токтотуп турсун дейт мынакей. Ким жооптуу иш болсо, ошолорду кишини эскертип турсун дейт. Ачкыла көздү депчи. Токтотуп турсун дейт. Жана өзү азыраак сүйлөгөн, өзүн токтоо алган болсун дейт. Эми жана ошо кошумча күбө берүүнүн адеби. Күбө берүүдө дагы пара албасын, акыйкат сөзгө күбө берсин, зарылчылык учурда аманаткөй, сөзсүз эгерде күбөгө өтүп кой десе, күбөгө өтүп коюш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху Алла Таала Куранда айтат: "Ва ла тактуму шахада", силер күбөлүктү эч качан жашырбагыла дейт. Бирөөдөн акыйкат көрүп калдыңызбы? Күбөлүккө өтүп кой деп сурандыбы? Күбөлүккө сөзсүз өтүп коюңуз дейт. Чын күбөлүккө өтүш керек экен. Алла субханаху ва таала баарыбызга бактылуу, нурлуу жашоо берсин. Субхана раббика rabbil hamasi. Ва саламун аля мурсалин валхамдулиллахи rabbil. Жараткан Алла дүйнө ахиретибизди абад кылгын я Раббул аламин. Авир бергин я Рабб. Бирахматика.